18-июнь Кыргызстандагы элеттик аялдардын күнү. Бул дата өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон, эмгекчил айымдардын эмгегин даңазалаган өзгөчө күн катары белгиленип келет. Быйылкы иш-чара Сокулук районунда Чүй облусунун 100 жылдык мааракеси менен айкалышып өттү. Бул апабыз ушул колхоздун өндүрүштүн кызылчачысы, рационализатору, ЦК КПСС'нин мүчөсү, СССР Советтик Жогорку Советтин 2 жолу болгон депутаты, Кыргыз СССРдин Жогорку Советтин төраганын ордун басары жана 2 жолку социалисттик эмгектин баатыры болуп наамдары бар. Ошондуктан биз жыл сайын ушул үйдө апабыз турган. Ушул жер учурда азыр музей болуп турат. Ушул музейде биз жыл сайын чогулуп, ушундай иш-чараларды өткөзөбүз. Чүй районунан чыккан көрүнүктүү инсандардын бири социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры, белгилүү кызылчачы Суракан Кайназарова. Анын таалыкпас эмгеги жана өрнөктүү өмүр жолу эл арасында бүгүнкү күнгө чейин жогору бааланат. Кайназарованын жаркын элесин сактап калуу максатында 1988 жылы өзү жашаган үй мемориалдык үй-музей болуп уюштурулган. 1987 жылы ушул Белек айылынын тургундары менен Дружба колхозунун демилгеси көтөрүлүп, бул өзүнүн жашаган үйүн үй-музейи болуп уюштурулду. Ошолдо уюштурууда ал убакта Дружба колхозунун башкармасы Садыров Каналбек чоң салым кошкон. Музейге көптөгөн көрүүчүлөр келет, алардын ичинде мектеп окуучулары, студенттер жана негизи көрүүчүлөр көп келип турушат. Чүй облусунун тарыхында өзгөчө из калтырган мындай инсандардын мурасы бүгүндө маанисин жоготкон жок. 2015 жылы Кыргыз өкмөтүнүн номер 363 токтому менен 18 июнь Суракан Кайназарованын туулган күнү Кыргызстандагы элеттик аялдардын күнү катары расмий бекитилген. Алгач бул күн анын мемориалдык үй-музейинде өлкөнүн 7 дубанынан келген айымдардын катышуусунда белгиленип, кийин жакшы салт катары жыл сайын өткөрүлүп келет. Синдилерин барбы? Үйрөткөн. Макулбу? Кызыктуудан. Бүгүнкү иш-чара абдан жакшы өтүп атат. Ушинтип өтүп турса баары кубанычтуу болобуз да. Бул эжемдин кылбаган кысматы калган жок, барбаган жери калган жок, албаган медал калган жок. 90 жылдан бери мен жолдошум экөөбүз бир тууганым каралчу болон охранок болду. Мен ишин тазалаганга мен кирдим. Ошо 2 жыл болду мен таштаганыма. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында айыл жергесинде эмгектенип, коомдук өнүгүүгө салым кошкон айымдарга медалдар, ардак грамоталар жана курман жандатка сыйлыгы тапшырылды. Шайыр апалар тобунун мүчөсү Иш-чарага келген коноктор Суракан Кайназарованын мемориалдык музейи менен таанышып, анын өмүр жолу тууралуу маалымат алышты. Андан соң катышуучулар концерттик программага күбө болуп, элеттик аялдардын коомдук орду дагы бир ирет даңазаланды. Малика Денистанова, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Сокулук району.